беретканы чечпей жүрөм, повязканы эмнеге чечпей жүрөм, анткени жакында кырсыкка кабыл алынгам. Чекем жарылып калган. Эмнеден кырсык? Авария болду. Ошо. Кызыктуу болуп атат. Ошон үчүн жабып жүрөм азыр. Кандай болуп түшүп калдыңыз? Сиз рулда сиз белеңиз же? Жок, таксиде отуруп бараткам. Ой, блин, сейчас. Жумушка эле бараткам. Мындай случайно эле болуп кетти. Резко пешеход чыга калыптыр. Водительдин астында анан эки машина сүзүшүп кеткен. Мен астыңкы сиденьяга урунган окшойт и, возможно, жана ремень безопасностинин учу барго, ошол жагы кирип кеткен окшойт да чекеме. Негизи эсимде жок кандай удар болгонунчу, бирок көзүмдү ачсам бүт жак кийим баары кан экен. Резко жарылып кетеби деп честно чочудум. Анан чыгып кетип машинадан, бирок эч ким жок болчу экен. Анан чыгып өзүмө келе албай отурганымда мен чогулушка бараткан болчумун собранияга. Анан ошо продюсер байкеме чалып, кечиресиз, мен келе албай калдым деп чалдым да. Эң биринчи звонок ошондой болду да. Состояниямды карабай, ошо жумуш боюнча эң биринчи чалыптырмын да. Келе албай калам, кечиресиздер деп. Анан телефондо чыгып калат экен го, жана вы попали в аварию деппи, ошондой чыгып калат экен Яндекстин приложениясында. Анан контакты на случай ЧП деген бар экен. Ошол жактарда мамамдардын номерлери чыгып калды. Өзү эле мен жөн эле басып койсом чалды. Папамдарга сразу чалдым, мама чалдым. Ошо авария болуп калдым деп. Анан папам айтты, тарт деп, Нури баарын тарт сүрөткө. Анткени мне было очень больно. Анан мен даже сүлө мындай истерика болот го. Телефонду ачсам эле чекем тешик экен. Чекем тешик, мурдум кышык экен, үстү жагы кышык экен да. И губа разбита была. Самое вот сложное было то, что жанымда жакындарым жок болду да. Анан биз где-то бир саатпы 40 минут скорыйды күттүк ошол жактан. Өзүм уже мынтип клайн деп отурган болчумун да. Анан скорый келип баарын, башым баарын фиксировать этип барсак, ошо сотрясение алыптырмын, рассечение лба, ушиб алдым и нос сломан был да у меня.